Men barыңыздарга кааларым ушул эки. Окуңуздар, окуңуздар, окуңуздар. Эмне үчүн антип айтабыз? Анткени улуу кудуреттүү Алла пайгамбарыбызга эң биринчи пайгамбар Хира үңкүрүндө турган мезгилде пайгамбар жазганды билген эмес, окуганды билген эмес. Бирок чын жүрөгүндө эмнеге адамзаттын мындай башкача жашап атканын көрүп кайгы апада жүргөн эле. Ошол мезгилде Алла Таала пайгамбар кылып тандап, набуат деп коебуз, пайгамбар кемчиликтен таза болот, күнөөлөрдү кылбагандардан болот. Ошол мезгилде мисалы пайгамбардын Алла Таала тандагандан кийин анын кемчилиги болбойт, кемчилигин тапканга да болбойт да. Мына ошол адамга Алла Таала эң биринчи түшүргөн сүрөсү окуу деген. Алар айтат, эмне үчүн Алла Таала я Мухаммад деген жок дейт да. Я Расул деген жок дейт. Биринчи икра, окуу деп айткан деген нерсеси бул кыямат күнгө чейин адам баласы бул дүйнөдө окуу зарыл экендигин, билим алуу зарыл экендигин, ойлонуунун зарыл экендигин, ошол мезгилде түшүнүккө келүүнүн зарыл экендигин Алла Таала түшүндүрөт. Бирок экинчиси икра деп айтып туруп, бисми раббикаллази халак. Алла сен жаратып койгон деп Алла Таала айтып аткан. Роббиңдин аты менен дегени сени жараткан Алла экендигин, сага берип рызык аткан Алла экендигин, бул эми бактылуу болгон Алла экендигин, бактсыз кыла турган Алла экендигин Алла Таала белгилеп, баса билип жаратуучу деп айтып койду. Канча мына бүт нерсе жаратылган, анын нерседен мисалы алса, топурак жараткан экен Кудайым. Аны сиз менен бизге окшогон илимди билимдүүлөр топуракты аралаштырып